буттар темирден жасалган Кытай отургучтар $260 алынды делип, базар баасы $30 Мындан тышкары мугалим 1 сааттык эмгек акысы 50.000 сомдон төлөнөт делип, бюджеттен 21.175.369 сом зыян келтирген. Булар бизге маалымат болгондуктан гана укук коргоо органдары тыкырылык деп аталган тизме бир нече баракка созулуп кетишүүдө. Биз айрымдарын гана көрсөтүп жатабыз. Мындан тышкары агенттик жетекчилигинин кесиптик лицейлердин окуу корпустарында, жайларында тигиз секторин, кафе, ресторан, нан жабуучу сектор жана башка бизнес түрлөрүн арендага берип турат. Бирок ошол киреше бурактар кайда кетип атат? Спецшотко түшөбү, түшпөйбү деген чоң ойлор бар. Ошол жерден бир гана мисалды айтып берейин. Разаков көчөсүндө номер 62 окуу жайында, Токтогул көчөсү менен кесилишинде жайгашкан. Номер 3 лицей караштуу жатаканада бир кабатты Соки кофе деген ресторан арендага берип турат. Кассовый чекте көрсөтүлгөндөй, алар кесиптик билим берүү агенттигинин атайын эсебине 119.000 сом которуп берилет. Аталган имараттын аянты артисттердин эсептөөсүнө ылайык 551 квадрат метрди түзөт. Аталган район золотой квадратка кирип, ошол айланадагы арендага берген коммерциялык турак жайлар ресторан үчүн квадратына 1743 сомду бериши метр квадратына сайтында маалымат болду. Эгерде 551 метр квадратты 1743-кө көбөйтсөк, анда 960.393 сом чыгууда. Демек, лицейдин имараты рыноктун баасынан 5 эсе арзан берип жатпайбы? Калган акчалар кайда кетип жатат? Экинчиси, Батик Батыр көчөсүндө 122 дарегинде 5-чи кесиптик лицей Андрес деген медициналык борбор бар. Анда 100 метр квадраттан ашык имараты берип, андан айына 20.359 сом атайын эсепке которулуп турат. Аталган райондогу имараттардын квадраты 800 сомдон берилерин ошол эле метр квадрат сайтында маалымат алып, 100 метрин 800кө көбөйтсөңөр 80.000 сом чыгып жатат. Арендага алынып жаткан суммадан 400 болгону шектенүүнү жаратпайбы? Мындан башка дагы мисалдарды айтып берсек жетиштүү. Биринчи көрсөтүлгөн мугалимдерге 1 саатына 50.000 сом төлөйт деген боюнча бүгүнкү күндө кылмыш иши козголгон. Ооба, азыр АКСте сотко чейинки тергөө иштери жүрүп жатат. Ал эми арендага берүү боюнча азыр учурда прокуратура тарабынан тергөө жүрүп жатат. Бирок дагы башка биз журналисттик сиздердин коллегаңыздар менен биргеликте журналисттик иликтөөлөрдү жүргүзүп, дагы кийинки кандай имараттар сатылды, кандай буйруксуз, мыйзамсыз иштери бар, ошолор боюнча дагы иликтөөлөр жүрүп жатат. Мына ушулар боюнча биз дагы өзүбүздүн АЖОбузга кайрылуу жазадык. Урматтуу Сооронбай Шарипович, башталгыч кесиптик билим берүү агенттигинин башчысы Талай Чолпонкуловдун ишинде ор койгон одоно мыйзам бузуулар биринин артынан бири чыгып жатса да, анын кызматта калып жоопко тартылбай кайдыгер эмес адамдардын нааразычылыгын жаратууда деп өзүңүздөргө берем да. Бул жерде урматтуу Сооронбай Шарипович, чын эле коррупция менен күрөш жүрүп жаткандыгыңыз чын болсо, ушул Чолпонкуловду иштен алып, жегенин кустурса, коомчулуктун ишенимин арзыйт. Жок, андай болбой, кыйгый өтүп кетип, аталган тармакты окутуучулардын ишениминен ажырайт. Эгер кесиптик билим берүүнүн директор Чолпонкулов ишин улантса, анда азыркы бийлик мындай кадрларга муктаж экендиги деп эл сиздерден ишеним аталбастыгын билдиребиз. Жана басмаканаларга зыян келтирүүнчө айтып бересизби? Кайсы китептерде каталган? Билим берүү министрлиги. Мисалга басмаканалардан басмаканаларга билим берүү министрлигинен басмаканаларга китептерди басуу боюнча англис китептерин басууда, физика китептерин басууда жана башталгыч класстардын китептерин басууда аябаган одоно кемчиликтерди, каталарды кетирген. Бирок аларды басууда өздөрүнүн мыйзамсыз иш аракеттери болгон, басмаканага төлөнүүчү суммаларды жанагы өткүзбөй коюшкан. Ошол жерден ошон үчүн